Түйшүктүү жана улуу кесиптин ээлери үчүн бүгүн Исфана шаарынын маданият үйүндө мугалимдер күнү белгиленди. Майрамдык салтанатка Лейлек районун акиминин орун басары Марапат Ташболотова, эмгек сиңирген эже агайлар жана Лейлектин бардык мугалимдери катышты. Андан ары майрамдык салтанат ыр-бий, оюн-зоок менен коштолуп, майрамга келген мугалим эжейлер бүгүнкү жакшы маанайларын жашырган жок. Мугалим мөмөлүү дара. Бүгүнкү биздин кечебиз өтө жогорку деңгээлде өттү. Мугалимдерди эң биринчи чыгармачылык ийгиликтери менен куттуктайбыз. Үй бүлөлөрүнө бекем ден соолук, иштен албан ийгиликтерди каалайбыз. Мугалимдерибиз эсен болсун, мугалимдерибиз жакшынакай балдарга тарбия берип, бир сапаттуу билим берсе гана биздин Кыргызстаныбыз өсүп өнүгөт деп ойлоймун. Жалпы эле ушул Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан бизде жана айтпадымбы эң чоң армиябыз бул. Биздин мындайча айтканда кайсы жумуш болбосун, социалдык тармакта кайсы иш-чара болбосун, биз билим берүүсүз, мугалимдерисиз эчтеке өткөрө албайбыз да. Себеби биздин эң жакынкы оң колубуз болгон, эң жакынкы жардамчыларыбыз булар мугалимдер болуп эсептелет.